Төмөйүнга киргенде дарбыздын сүрөтү бар жер бар. Ошол айылдан өткөндө эле Кадыров мектебине кирген көчө, главный центральный көчө. Ошол көчөдөн туш кирип келгениңизде мына ушул участкага келесиз. Ушул жол, ушул жер. Төмөйүн айыл өкмөтү келечек айылынан мына ушул жер участкасы сатылат. Аянты 10 сотик ашык дейт жер ээси. 25 түп ушундай мөмөгө жетилген чоң гиластары бар экен. Гилас дарактар, гилас бак экен эсеби бул жерде. Ушул бош жайга үй салса дагы болот дейт. Ар кандай багытта иштетсеңиздер болот. Мына гиластарды караңыздар. Бардыгы эсеби ушундай чоң жетилген гиластар. Бул бактан 300-400 миңдик киреше алса дагы болот дейт. Бирок балдары алыста иштегендиктен ушул участканы сатууга коюптур. Эгер кимге кызык болгон болсо, телефон номерлерин жазып калтырып коем. Байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. 25 түп ушундай чоң гиластар. Жанаша мечит бар. Бул теректер мечитке караштуу экен. Бул бак ушул участкага караштуу. Аянты 10 сотық, 25 түп жетилген, мөмөгө жетилген гиластар. Эгер үй эле сасаңыз, таяр багы менен жакшы жер экен. Эгерде ушул жер сизге чак келген болсо, телефон номерлерине жазып калтырып коем. Байланышып, содалашып сүйлөшсөңүздөр болот. Басы 1 миллион 200 миң сом. Шашылыш түрдө сатылат дейт. Мына ушул бак. Көрүп турасыздар, теректерден ошол отунга чейин. Мен көрсөткөн жерге баруу үчүн бул Төмөйүн айылына кирген жер Дарбыз айкелини билесиздер. Мына ушул жерге келгенде эле ушул повороттон оңго бурулуп, туура 1-1,5 километр чыгып барган болсоңуздар, келечек айылына барасыздар. Бул көчө болсо Төмөйүн айылына түшүп кеткен көчө. Бул жерде таксистер стоянка кылышат экен, өзүңүздөр билесиздер. Ошол көчө Кадыров мектеби бар жолдо. Ошондон туура чыгып барасыздар.